Кандагы гемоглобинди көбөйтүүчү жети азык. Акыркы мезгилде анемия оорусу менен ооругандардын саны күн санап көбөйүүдө. Бул оору адамдардын организмине керектүү азык заттардын жетишсиздиги жана адамдардын туура эмес тамактануусунун негизинде келип чыгууда. Аз кандуулукту жоюу, кайсы азыктар кандагы гемоглобинди көтөрөрү тууралуу кеп-кеңештерди сунуштайбыз. Биринчиси сабиз ширеси. Жумасына 3-4 жолу 1 стакандан ичип туруу жакшы натыйжасын берет. 1 стакан сабиз ширесинде 500 грамм сабиз болот. Экинчи кулпунай жана бүлдүркөн. Бул жемиштерди кайнатпастан өзүн жеген пайдалуу. Үчүнчү кызылча. Кызылчаны сүргүчтөн өткөрүп да, ширесин ичип да кандагы гемоглобинди көбөйтүүгө болот. Төртүнчү бал, грек жаңгагы жана өрүктү аралаштырып аз-аздан тамак рационуна кошуу канды көбөйтөт. Бешинчи 2 аш кашык чалкан жана жапайы бүлдүркөндүн жалбырактары, 3 кашык көк чай менен ромашканын гүлдөрүн майдалап аралаштырып термоска салып 700 грамм кайнак суу куят. Муну күнүнө 1 стакандан 3 жолу ичет. Алтынчы ит мурундун мөмөлөрүн термоста чай сыяктуу демдеп, ага бал кошуп ичүү да иммунитетти көтөрүп, кандын өлчөмүн калыбына келтирет. Жетинчиси жогоруда айтылгандардан тышкары гречка, алма, малина, анар сыяктуу азыктардагы кандагы гемоглобин үчүн миңдин бири болуп саналат. Аз кандуулукта элдин медицинанын жардамы менен дагы канды көтөрүүгө болот. Алсак сабиз, кызылча жана түрүптүн ар бирин өз алдынча туурагычтан өткөрүп, алардын ширесин сыгып алып, бирдей өлчөмдө идишке куюп, оозун бекем жаап коюу керек. Күнүнө 3 жолу тамакка чейин 1 чоң кашыктан ичүү зарыл. Дарылануу курсу 1 ай. Ит мурундун 5 чоң кашык майдаланган мөмөсүн 1 литр сууга куюп 10 мүнөт кайнатуу керек. Кайнатманы түнкүсүн ороп коебуз. Эртеси алып чай катары каалаган учурда ичүүгө болот. Кан айлануу системасын тазалап, зат алмашууну жакшыртат. Бул кайнатма витаминдерге бай жана аз кандуулук, тиш оору, бөйрөк жана табарсык ооруларында, боор ооруганда кеңири колдонулат. Күн сайын эртең менен ачкарын каймак же өсүмдүк майы менен 100 грамм сабиз жеп коюу дагы аз кандуулук үчүн өтө пайдалуу. Анемия же аз кандуулуктун белгилери кандай болот? Кыргызстанда кеңири жайылган оорулардын бири бул анемия. Ал өзгөчө кош бойлуу аялдар арасында көп кезигерин дарыгерлер байма-бай айтып келишүүдө. Бул тууралуу адистердин сунуштарына таянуу менен барометр билдирет. Аялдар кош бойлуу кезинде аз кандуулуктун ар кандай түрлөрүнө чалдыгышы мүмкүн. Көбүнчө темирдин жетишсиздиги гипохромдуу аз кандуулуктарга алып келет. Адатта аялдардагы бул аз кандуулуктарда гемоглобин эмес, темир деңгээлиндеги кандын уюшу төмөндөйт. Мындайда дарыгерлер бейтаптарга курамында темири бар дарыларды беришет. Бирок кээде кош бойлуу бейтаптарда анемия пернизиоздук тиби боюнча өнүгөт. Бул жагдайда оорулуу кош бойлуу аялдын организминде В12 витамини жетишпеген болот. Аталган оору адатта кош бойлуу аялдардын 5-6 айында башталат. Себеби түйүлдүк В12 витаминин жетишээрлик санда талап кылат. Андайда эне менен түйүлдүккө В12 витамини жетишпей жатса, эненин аз кандуулугу темир жетишсиздигинин күчөп кетишине алып келет. Темир жетишсиздигинин кесепеттери. Аз кандуулук оорусуна чалдыккан балдардын дене жана акыл-эс жагынан өсүүдөн артта калышына, иммунитеттин азайышына, жугуштуу ооруларга тез чалдыгууга, баардык оорулардын оор өтүшүнө, көбүнчө өнөкөт ооруларга айланышына, кош бойлуулук процессинин оор өтүшүнө жана төрөттүн кыйын болушуна, эненин жана ымыркайдын өлүмүнө алып келет. Темир жетишсиздиги аз кандуулугунун кандай алдын алуу керек? Медициналык дары-дармектерди 1-2 ай үзгүлтүксүз колдонуу зарыл. Белок жана А1, В1, В2, С витаминдери камтылган тамактарды ичип жеш абзел. Адамдын организми дайыма темирди керектейт. Тамак аштар темирдин организмде болушу үчүн бирден бир булак болуп саналат. Ошондуктан адамдын тамак аш рационун темирге бай азыктар, атап айтканда боор, тил, эт, балык, акшак, шабдалы, курма, алмурут, алма, шпинат, аткулак жана башка түзүшү зарыл. Мында аскорбин кислотасы, тактап айтканда С витамини организмде темирди көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Ал эми кофе менен чайдын ар кандай түрлөрү, тескерисинче буга тоскоолдук кылышы мүмкүн. Андыктан чайды тамак ичкенден 30-40 мүнөттөн кийин ичүү сунушталат. Акырында дагы бир ирет кайталап кетейин. Аз кандуулук оорусуна чалдыкпоо үчүн күнүмдүк керектелүүчү тамак аштарды түрүлөп, жашылча жемиштерди жана темирге бай азыктарды көбүрөөк жеп ичүү зарыл. Кант диабетинин алгачкы белгилери кандай болот?
Кант диабети кеңири тараган эндокриндик бузулуу болуп саналат жана метаболизмдин бузулушунун белгиси. Стресс, ашыкча салмак, тамак сиңирүү органдарындагы оорулар уйку без тарабынан инсулин гормонунун иштелип чыгышын бузат. Бул өз кезегинде кант диабет оорусуна алып келет. Бул тууралуу адистердин сунуштарында жазылат. Оорунун алгачкы белгилери байкап дарыгерге убагында кайрылыш үчүн организмдеги төмөнкү белгилерди карай жүрүңүз. Экзема болу, фурункулез, жыныстык органдардагы кычышуу, ачышуу, таттууну абдан көп жегиси келүү, баш оору, теринин кубарышы, терчилдик, ачка болгондо күчтүү талап кылган жумуш жасагандан кийин аябай чарчап калуу, политипсия, аябай суусай баштоо, сууну түн ичинде дагы ичкиси келүү, полируя, заара бөлүп чыгаруунун көбөйүшү, ошол эле учурда зааранын өңү ачык болуп калат, полифагия, табиттин жогорулашы, кант диабетинин кошумча белгилери теринин кургашы, тамактын кургап турушу, беттин, кабактын, ээктин кызаруусу, теринин бактериалдык жана грибоктук инфекциялардан бат-бат жабыркай башташы. Мындай белгилер кайсы урактагы адамдарды болбосун тынчсыздандыруу керек. Туура тамактануунун организмге кандай пайдасы бар? Жакшы өсүп, жетилип, жигердүү иштеп, ден соолук чың болуш үчүн жакшы жана туура тамактануу керек. Себеби жакшы тамактануу организмди керектүү заттар менен чыңдап, көптөгөн оорулардан сактайт. Бул тууралуу адистер айтат. Адам баласы эптеп эле карын тойгузуш үчүн тамактаныш эмес, энергияга толгон, иммунитетти күчтүү, сергек жашоо үчүн тамактануусу керек. Андыктан тамагыңыздар таттуу болсун. Начар тамактануудан адам шайы кетип чарчайт, табити жоголот, кан аздык, анемия оорусу пайда болот. Адам оозунун эки тарабына жаралар чыгып кургашы мүмкүн. Ой жүгүртүү начарлап, баш ооруйт, чачтар суюлуп, өңү өчөт жана түшө баштайт. Төмөндөгү көйгөйлөрдүн башка да себептери бар, бирок кээде начар тамактануудан оорунун күчөп кетишине алып келген учурларда болот. Ич өтүү, зат алмашуунун начарлашы, жугуштуу оорулардын көбөйүшү, кулак зыңылдоо, тиштин бүйлөөсүнүн каноосу же кызарып оорусу, ашказандын жакшы иштебөөсү, теринин кургап кесилиши, жүрөктүн катуу согушу, тынчы кетип жини бат келүү же акылдан адашуу ооруларына чалдыгуу, кара сарык болуу. Ар түрдүү аш болумдуу тамак аш адамды оорудан гана сактабастан дененин ооруларга каршы күрөшүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Ошондуктан ооруган адам аш болумдуу тамакты ар дайым каалабаса да жеп турууга тийиш. Аш болумдуу тамак бейтаптын тезирээк айыгып кетишине шарт түзөт. Жаш балдардын жакшы тамактанбай жүргөндүгүн, анын кол булчуңунун жуондугу көргөзөт. Эгерде 1 жаштан өткөн баланын кол булчуңунун жуондугу 13,5 сантиметрге жетпесе, анда бала начар тамактангандыктан организминин начарлап жаткандыгын билдирет. Негизги жана кошумча азыктар. Дүйнө жүзүндөгү элдердин басымдуу бөлүгү бир өңчөй арзан азыктарды жешет. Жашаган аймагына жараша күрөч, жүгөрү, таруу, буудай, картошка болушу мүмкүн. Мындай негизги азыктар адатта денени күндөлүк азыктар менен гана камсыз кыла алат, бирок ага карабай кошумча азыктар абдан керек. Аларды күндөгү негизги азыктарга кошуп керектөө керек. Негизги азыктарга өсүмдүк майы, шекер, бал сыяктуу дененин өсүшүнө пайдалуу жана жогорку сапаттагы азыктарды пайдалануу керек.